мындай колуна темир кий менен чапкандай болду да. Мен сага азыр акча котороюн, байкеңди куткарып кал деди. Аябай сабап салышты. Жеке ишкерди белгисиз адамдар барымтага алып, Кранды айдап кетти. Шкода чыгып атат. Азыр бат эле сейгизип коебуз азыр. Бандиттерди, чала бандиттерди да жок кылып берүүңүздү суранабыз. ГКМда иштеген байкем кармап кийди. Анан 5 кармалган, 5-өнүн ушу экөөнү кое бериптир. Түш деген ойлондум ушул жерден. Кытайың мага айтып кой, мен Кытайыңды өлтүрөм менен. Кабыргада 5 өсүн. Бияктан 3, бияктан 2. Анан могу төш. Баш болсо мына бул жер жарылган, бул жер жарылган. Мен дагы бул боюнча балдарым менен ойлонуп атам, эмне кылышты. Бирок тарынбасын деп койду да. Билгениңерди кылып алгыла деп. Эле алар таң калып атат. Кыргызстанда мындай жок эмес беле, жок бүтпөдү беле депчи. Урматтуу УКМК төрагасын Камчыбек Кыдыршаевичке жана Ички иштер министрин Улан Ниязбековке кайрылам. Ушу Бакытов Руслан байкеме көрүлгөн ОПГ мындайча айтканда бандиттик сабоолорду мурункудай эле ошо ОПГ жоюлду деп ойлодук элек, бирок көрсө ал дагы эле бар экен. Байкемди ошо бир канча саат барымтада кармап жүрүшкөн, заложник кылыпчы. Аябай денесине оор жараттарды келтирген. Башына ошо мээсине тамыр жарылып, ошо кан тамып кеткен. 5 кабыргасы сынып кеткен. 7-8 саат жанын алып жүрүшкөн, милицияларга дагы баш бербей. Ошону тергөө иштерин так жана туура карап берүүңүздөрдү суранабыз. ОПГ жок деп сүйүнүп аттык элек. Көрсө ушу кичине түп тамырларынан кичине калып калган окшойт. Ошону дагы бандиттерди, чала бандиттерди да жок кылып берүүңүздү суранабыз. Ошо түйөт менен ошо жок болсо бизге да жакшы болот эле. Биз дагы коркконубуздан ошону эми так адилеттүү карап берүүңүздү суранып, ошон үчүн кайрылып атабыз. Биз дагы ушул ката кайрылбайт элек. Буга чейин жакшы каралсачы. үстүбүздөгү жылдын 9 апрелинде жеке ишкерди белгисиз адамдар барымтага алып 8 саат бою түндө Бишкектин четинде кармап жүргөн деп бизге кайрылышты. Анын туугандары учурда бул кармалган адамдардын жарымы кармалып, кээ бирлери кармалбай жатат. Анысы аз келгенсип, бул кылмышка шектүү адамдар кайра бизди коркутуп жатат деп арызданышууда. Мындан барымтада отуруп жаракат алган жаран учурда ооруканада жатат. Азыр кирип анын абалын сурап, бул окуянын чоо жайын билгенге аракет кылабыз. Ушул жакка чапты, мындай колуна темир кий менен чапкандай болду да. Ошол жерден эле улап түштүм. Улап түшкөндө эле бытыратып эле сабап жатып калышты. Анан аяден эсиме келип бир келип келбей тура албай атсам, огошуп өтүрүп чаап деп атты. Анан айтып, мен Кытайга чалгыла, силердин телефонду албай атса, менин телефонду мен алам деп чалдым. Ошо чалып видео звонок кылганда ошо көрдүң бет башым баары канжалап. Тиякта чогуу иштешкен бала да. Карачы, сенин айыңан ушундай состоянияга түшүп аткан положение. Карачы, бул эмне кылган? Өзүңөр четчи болбойт белеңер десем, тиги досум, мен ага айтпадым беле, бүт баарын түшүндүрбөдүм беле дегенде эле тиги бала телефон көтөрүп эле сүйлөшүп кетишти. Анан мен эс учума келгичек деле машинага түшүп бас. Эле машинага жанында дагы котормочу Кытайдын котормочу байкеболчу. Экөөсү машинага салды. Мен ойлодум эми салганда. Болду эми сабап бүттү эми болду. Эми эл жок жерге же мындай шаар жакка кирип алып сүйлөшөбүз го биз. С5тен тиги Молдовановкага айда деп атты бирөөсү. Ошо түрмөгө отуруп чыккан экен да. Аяка алып барышты, алып барып эле машинадан муунтуп мындай кийип жүргөн кийимине муунтуп кармап отуруп барды да тияка чейинчи. Тиякыларды түшүрүп эле анан. Ошол жерден эле эл жок жер экен мындай. Суунун жээгине алып барып эле сабап башташты. Сабаганда ошо могу кабыргаларды эзип салды да. Байке болдуңу сен, болуңуз десем да болбойт. Анын жанында бир кара бир мындай здоровый бир байке. Ошондон сурап атышты да. Ошол айтып атты да, мындайын далайын сындырганбыз биз. Азыр бат эле сейгизип коебуз азыр.
Ана Кытайың келсе мен. Кытайың мага айтып кой, мен Кытайыңды өлтүрөм мен. Мен аны туудурам, андай далай, мындай баштан өткөн далайын сындырганбыз деп. Эмнеге мындай ишке барышты мен түшүнгөн жокмун да. Анан мен акчаны бул ийниме сал деп айткам да. Ийниме акчаны салыптыр. Биринчи мага деген Кытайдагы дос чалды да. Ушундай байкемди кармап кетишиптир, сабаттыр, ислам деген бала депчи. Мен сага азыр акча котороюн, байкеңди куткарып кал деди. Аябай сабап салышты. Мага да видео менен чалып, аябай мага чалып алып да сабашты менин көзүмчө деди да. Анан мен да үйдө болчумун, үйдөн чыгып эле эмне кылаарымды билбей акчаны алдым биринчи. Анан Ислам деген баланын ошо номерин жиберди. Ушу менен чалып жатат, бизге байланышып деп. Байкеме чалсам албай койду биринчи. Анан биринчи мындай чалдым. Ислам, байкем кармап кеттиңер. Бир тууган байкем үчүн акчаны мен берейин сага. Бирок байкеме тийбе дедим. Тынч эле бүтүрөлү, ачууга алдырбагыла, чечелүү сүйлөшүп десем. Анда эметип койду да. Сен кинону көп көрүп алган окшойсуң деп коюп койду. Анан кайра байкеме чалдым. Байкеме чалсам, Сашка акчаны алып келип берип койчу, тынч эле бүтүрөлүчү, биякта кыйналып кеттим аябай деди. Үнүнөн билдим аябай кыйналып калыптыр уже. Мага бир саат 7 чамасында чалды да байкем. Үнү аябай кыйналган. Анан кайра Исламга чалдым. Ислам, акчаңды берейин макул. Бирок байкеме тийбе, бирок бир условиям бар дедим. Мен бир тууган байкемди көрөйүн, акчаны берем мына даяр жанында дедим да. Айтсам деле болбой койду, коюп салды. Анан эмне кылышты билбей, биринчи Аламижин областына бардым. Ал жака барсам, бир эле следователь бар экен, башка эч ким жок экен. Ал жака отурсам, кечке кагаз отуруп алды да. Эч ким, оперлер да келбей койду. Уже жарым саат 40 мүнөттөй отурдум, убактым кетип. Анан байкем кайра чалды, сүйлөштүм, жаны кейип, Сашка эртерээк алып келип берип койчу, кыйналып кеттим деди да, аябай үйдө кыйналып. Анан аяктан чыгып эмне кылаарымды билбей, Свердлов районунун областына бардым. Ал жака да барып, эметсек, как раз оперлер бар экен, разбой отделинин балдары экен да. Алар сразу реакция кылып, айтты ошо макул сүйлөш, тигинин ошо айтып аткан балдардын сабап аткан балдардын условиясына көн, чыкыр ошо бер депчи. Чалсам айтты, биз адрес жиберебиз, ошол жака келип бересиң деди. Анан ошо жана түрмөгө отуруп чыкканы менен баарын башкарып аткан бала. Акчаны алып келебиз деп кетишкен. Анан кеткене үчөө алып калышкан да, мени башка жака алып кетип калышты, антка кирген. Объездной жакта жаңы цемент завод салынат го, ошол жакта. Анан булар акчаны алдыңарбы деп бул байкелерине чалган деле бизди басты деди да. Басты дегенде тиги үчөө быттыратып эле жатып калды да. Сен эмне кылганың, сен ийнилериң сенин тилиңди укпайт турбайбы? Сен эмнени каалап аттың эле, мени сени өлтүрөбүз деп. Ошол жерден жана бирөөсү моундай отундарды таап келип берип атты да, тетиги баксактан жүрүп келип. Жерде отурган болчумун как раз. Отурган деле ошо оту менен келип баштан бир урду да. Качып үлгүрбөй калдым да. Ошол жерден баягы көз баш караңгылашып эле кулап түштүм. Московский Советский көчөсүндө обменкалардан акча алдым. Ошол жакта турам десем, азыр барат деди, келип эле отура берсин деди, сүйлөшүп. Анан мен акчаны бердим. Бергенде ошо келип ал киши акчаны санап аткан маалында Канча келди? бирөө эле келди биз акча алганга. Бирөө келип акчаны санап аткан маалында ошо оперлер келип бирөөсү кармашты. Кармаган маалында ал келген киши телефонун чалып туруп, өчүрбөй чөнтөгүнө салып алыптыр. Анан кыйкыра баштады, качкыла депчи. Булар мени кармап алышты депчи. Ал киши милициялардын айтымында ошо 2 жолу соттолуп чыккан киши экен. Биз айттык, дальше кетпесин, тынч эле бүтүрүп алалы азыр. Каякта экенин айткыла же ошо иниңе чал, тийбесин алып кел десек, Кудайдын жазганын көрөбүз, болору болду деп эчтеке айтпай койду да. Ал Ислам деген ошол беле же башка? Жок, Исламдын байкеси экен. 77-жылкы байкеси экен. Кулап түшкөндө эле тигилер баягы эптеп тырмалаңдап турайын деп атса, ичке башка тепкилейт. Анан бирөөсүн дагы бутунан кармап баткакка кулап түштүк. Баткакка кулап түшүп эле ал жерден тугучакты эле бирөө капотунан тиги
мындай жанагы машина сүйрөгөн жана неме бар го, буксир. Ошо буксирди айлантып азыр эми мунун башын жарамай. Сен мен тиги жана ГКМда иштеген байкем кармап тийди. Өзүнчө эле момундай өлө нерв болду да тиги. Ошондо билдим да, ошо тиги баягы ишенген байкеси ошол окшойт да. Бир СМ дейт, бир ГКМ дейт. Ошентип сүйлөшүп атканын угуп калгам да. Анан как раз ошо жана айландырып чабайын деп келатканда ошо артка кетип калдым, ошо неме маякка тийди. Башына темирчи. Анан баягы 2-3 да кармап энен муну таңал энен. Бул азыр бизге баягы сопротивление кылат деп таңышты айдан аябай байлап багажга салып алып деди. Багажга оокаттар бар экен, баткыда эмес. Анан салонго салып кеттик. Эмеде Алматинка жакта да бир достор бар экен. Досторуна чалды. Мен сарсанам. Ийним менен бул да балдар чогултуп алып, тиги да балдар чогултуп алып, урушпаса экен деп атам. Кой балдарың чогултса. Ол дем акчаң бергени алып, болбоду, бүтпөдү. Мен тынч эле заявление жазбай кетем, болду. Ийнимин барып акчаны алгыла, байкеңди да чыгарып берем. Тиги да жини келип, балдар менен эле кармап алды го деп ойлоп аткам. Ал жерге барды 20-30 бала менен күтүп туруп досторчу. Ким сизди кармаган адамдын досторубу? Ошо. Байкемдин номерин ошо милиция кызматкерлерине бердик. Бергенде ошо карта менен карап атышты каякта жүргөнүчү. Анан Ислам деген баланын номерин бердим. Булар деген биз биринчи жана Новопокровкадан чыкты карта. Ал жака издеп бардык. Ал жактан чалып өчүрүп өзлөрүнүн условиясын айтып, байкемди кое бергиле, акчаны берип, биз анан кое беребиз деп милицияларды укпай койду да. Андан кийин Кант жактан чыкты ал карта. Кантка бардык, Кант жакта да жок. Анан айттык, биз байкеңди беребиз, сиз бизге мен байкемди бергиле деп сүйлөшүп аттык да. Болбой коюшту. Андан кийин байкемин уккам, не машина ошо Краун ак армиянын номеринде машина айдайт депчи. Ошону айтсам, Бишкектеги ГАИ кызматкерлерине ориентировка бердик. Ориентировкадан ошо машинаны жана Кеспеш, Көгөй жана Стоянка жактардан ошону кармашып берет. Ичинде 2 киши бар экен. Ичи бүткан экен деп айтты да. Бирок байкең жок экен деп. Анан чалсак дагы телефонду өчүрүп салды. Андан кийинчи ошондо 3 кармалды да. 3-өнү тияка алып кетти да. Свердловский роодго алып келишти. Алып баратканда бир Camry 70 менен дагы бир Opel келип чалды да. Булар менин инелерим болот, ушундай кылып коюптур, эми чечели бирдеме кылып деп. Ошо кармап келатканда эле кармап келатканда эле бир Opel ал номерин да тартып койгом. Ошо киши келип ошо сүйлөштү да. Бул менин инелерим болот, чечели бир жакшы жагынан депчи. Ошо Opel'лер менен сүйлөшүп атты. Ал өзү ким экен? Ошо Ислам жана байкемдер салып аткандардын туугандары болот экен. Айылдаш тууганы болот экен. Кайсы кызматта иштейт экен? Милицияда жанагы Баңгизат тарабында ушундай иштейт экен да. Макул деп сүйлөшүптү. Айтты тиги Opel'лер, иниң келсе тияка. Иниң келсе биз жакшы жагынан чечкенге жардам беребиз деп атышты да. Анан бир машинага салышты. Анан салганда эле эште тапырап сүйлөшүп, мынтип эле тиги баланы чогултуп, бул балдарды чогултуп эле сүйлөшүп атты. Водительге айттым, кебетени көрдүң дедим. Жөн эле мой ызычы болот, жөн эле. Тынч эле тарап кетти элечи. Эсем эле алда түштү дагы, ойлонду окшойт да алчу. Ал машинадан түшүрдү да, ал кетти ал балачы. Башка машинага отурусту, башка машинага отурусканда да айттым аны. Башым момундай болуп чыккан. Карачы кебетени, мен туруп аралашпай эле кетип калган. Деп анан аны да кетирдик. Дагы бир ошо биз сабатка бир бала жүргөн. Ал өзүнчө эле кыйкырып элечи, баягы бир итке мамиле кылган. Тур энен. Жапчы жааңды деп эле баягы телефонду колдон эбак алып коюшкан. Телефон блоктон ачып мен бул иним чалса, тиги эмени өчүрүп коет, момдай деп сүйлөдүпчү. Мен адрести айтайын деп атам. Бир топко чейин бул иним дагы ошо неметип атты да. Адресиңизди айтыңыз дейт. Мен өчүрүп азыр айтсаң өлтүрөм дейт. Анан ошентип отурганан булар баягы четинен милиция менен кармады окшойт. Булар балдар жиберип атканда, чын эле иниң ошо жалгыз эле өзү бүтүп атабы же милициялар?
Иним жанына барганда эле кармап атышты окшойт да. Анан ошо менен анан жанагы балам мени, короче, салып алып тиги Кордай жакта бир токой бар экен. Мен ал жакты жакшы билбейм. Ошол жака алып бараткан жанында жанагы переводчигим болупчу. Анан бирөө чалды окшойт. Анан телефонун алып эле сүйлөшүп эле өзүнчө алаңдап эле баягы бала жок. Түш деген ойлодум мен ушул жерден бир башты жарып же бирдеме кылат окшойт. Түшсө гана. Баарын нормально кылып бүтүрүп кой деп ушинтип айтты да. Нормально кылып бүтүрүп кой дедим. А мен эмне дейм? Бүтүрүп коеюн, нормально бүтүрүп коеюн. Болду, баары жакшы болот. Болду эми деп эптеп мен деле качып кетиштин айласын кылдым да. Анан үчөөнү кармап эле кетип калышты. Артынан ошо жана Ислам анан да эки бала экөө өзүлөрү келишти да. Тиги байкел жанагы опер милицияда иштеген байкелси ошо айткан окшойт да. Анан бешөө кармалган, бешөөнүн ошо үчөөсүн камады 2 айга. ИВСке киргизди. Тергөө иштери бүткүчө деп, экөөнү кое бериптир. Анан ошо менен анан бир далай кайра дейт Алматинкага чейин жөө келип. Жөө ошондой башыңыз жарылганбы, жөө жолдо келдиңизби? Жок, жанымдагы киши бар болчу, ага тийген жок да. Ал ошо баягы мени көтөрүп алган, мынтип баягы сүйрөп алган. Токтой билчи десем, басып жүрүп. Кичине калдык деп отуруп. Бир токтот деди, жолдун жээгине алып чыкты. Такси токтойт экен да жанагындай. Сизди бир токойго эле алып барды, мындай Жок, үйлөр бар экен. Жолдун бою эмес беле? Жок, жолдун бою эмес, тиги негизи бир такыр эле киши жок жерге алып бармак да. Телефондон кармалгандары чалдыбы же бизди милициялар издеп атат, болбой калды уже бүттүр токтот деди окшойт да. Анан ошо менен таштап алып эле качып кетти да. Бер жака чыктык, уже милициялар уже четинен кармап уже бизди да издеп атыптыр да. Көчөдө кетип бараткан бирөөнүн телефонун сурасак ал да бербей качып атып. Анан ошо менен чалып иниме чалганда эле жетип келишти. Группа бирдеме деп коюптур, ошондой менен жүрүшүптүр. Шарт эле келип эле анан жанагы Милиция менен жана опер группа менен. Ошо жана Свердловский беле жана эми ошол жака алып барды да. Анан ал жерден дагы өзүң жоготуп атсаң менен показания берип кой деп ал жерден да кармап отурушту. Канча кармады? Эртең менен 3-тө бардыкпы, 8ге чейин отурдук го эми. Түнкү саат 3-төн 8ге чейинби? Ошо бүткүчөктүчү. Улам Ошондой башыңыз жарылган абалда сизди суракка алып отур. Бул больницага алып келип деле сурак кылса болот беле? Жок, иним деле мен кебетем көрүп баягы мынтип кетем. Шалактап бир өзүмө неметип аттым. Эметсем тиги мени сурап аткандагы инимди кагып койду да. Канжалап өлүп баратса, анда алып барабыз. Мен көрүп атам да, состояниясы жакшы эле турбайбы. Жакшы эле турган үчүн деп тигин кагып койду. Ошо ойдо мен деле унчукпай эле өзүң токмок жеп атсаң дейин жалтак эметип калат экенсиң да бир аз. Ошону турдук, анан скорыйга да иним кайра чалып атып, анан скорый менен алып кетти да. Силер бизди тергеп аткан Жайылов деген Максат деген байке экен да, Свердлов районунун следователи. Үчөөнү кое бербейдин күнөөсү жок деди да. Тил кат менен кое бербейдин күнөөсү жок деп койду да. Эмнеге күнөөсү жок экен алар? Билбейм, ошо следовательге кирсек дагы ошо кагып силкип эле биздичи, тажаттыңар депчи, көп деле кирген жокпуз. Мындай эле биз ушу байкебиз жөнүндө маалымат алалы деп эле кирсек, тажаттыңар иштесеңерби, мен жакпасам алмаштырып салгыла деп эле ушинтип кагып силкип элечи. Анан байкем жатыргандан кийин кайра эртеси байланышып 6-да киши бар эле го десек, билбейбиз ал жөнүндө деп коюшту эч кимсе. Бирок мен оперлер ошо 6 жана ГКМБда иштейт деген киши менен сүйлөшүп ачканды уккам. Качан келесиң, эмне болот деп сурап койгондон кийин ошо сурасам, эртең келет экен деп койгон да. Эртеси келип следовательден сурасам, ал жөнүндө билбейм, андай киши жок болчу деп койду. Жана бирөөсү бош жүрөт, ошону кармап койгулачы десе, ал тиги немеде иштейт экен, бир жерде охранада иштейт экен. Жана немесин смена алмашылгандан кийин өзү келет деп айтыптыр. Анан андай дайыр чалса айылга кетиптир дептир. Көчө чалса похоронда жүрөт дептир. Беркилерин болсо замат деле кармаганда мындай слабый элактарынчы. Анан буга келгенде эле жумушунан неметсин, анан тиги похоронго кетти деп. Көчө келип алып эми кылмышка шектелген адамдарды ушинтип тиги жумушу бар экен, бул жумушу бар экен деп
күтүп анан кармабай жүргөнү, суракка чакырбай жүргөнү аябай таң калышты экен. Бул эгер чын ушундай болгон болсо, ошол тергөөчүгө ошол Свердлов райондук милициясы деп атабы, ошо Свердлов райондук милициясына каралып атат ошол жакты дагы текшериш керек. Бул өтө кызыктай жагдай го. Буну уккан адамдар эмне дейт? Бул деген жана бизге эң биринчи акчага келгенде экөө келишкен да. Ошо акчаны алганы келгенде биз кармаганда ал көрүп туруп ошо качып кеткен окшойт да. Ак саната үлгүсүндө машина дейт да, байке. БКМдамы иштейт деген. Анткени ошо биз биринчисин кармаганда ошо жанагы биллинг деп коет экен. Ошону каяктан телефонду өчүрүш керек, каяктан күйүш керек, ошону бүт айтып туруптур да. Ошо байкемди кармаган балдарга бияктан өчүргүлө, бияктан күйгүзгүлө депчи. Ошон үчүн биз караганда бир Новопокровкада болсо бир өчүп туруп эле кайра кантта пайда болуп калып атты. Анан жанагы чек шатадан пайда болуп калып, ар кайсы жактан ошо белгисиз жактардан пайда болуп атты да. Ошонусунан Беркилерди эмне негиз кылып кармабай атышат? азырынча булар жанында эле жүргөн деп койду да. Жөн эле кое бербейдик. Анан ошо следователь Жайыловго көчөдө чалсам, эмне болду байке, ошо показанияга келип кеттир го, кандай болот эми десе, мен сурак эле алдым, как свидетель катары деп койду да. Аны мен чечпейм, эмне болорун сот чечет деп эле коюп кагып силгип койду да. Тажаттыңар мени депчи. Ким деген тергөөчү? Жайылов Максат, ушундай Максат деген следователь, Свердлов районунуку. Ошондой кылып трактовка кыла берсе болобу экен. Мисалы үчүн чогуу кармап алып кетип атышса, чогуу сабаган жерде баары чогуу болуп атса, анан бул үчөө сабаган, бул экөө үчөө карап турган деп эле ошентип күбө кылып кое берсе болобу экен. Ошо биз да ошону требовать эттик да, ошо байке баары чогуу жүрдү го бул жакта депчи, баары чогуу, алты тең чогуу жүрдү. Эмнеге үчөө эле кармалып, үчөө жүрө бериш керек депчи. Айтсам, мен тажаттыңар деп эле кагып силкип, болбосо күндө 5 жолу чалган, бир эле жолу чалдым да, бир эле чалсам ошентет. Эми биз албетте тергөөнүн ишини мындай кандай болуп атат ары жагын толук билбейбиз, бирок жабырлануучулар айтып атпайбы? Алтоо чогуу кармап, ошол жерде ал салып кеткен, сабаган, акча талап кылганда баары чогуу болгон деп атат. Анан кантип үчөө эле кармалып, калган үчөө жөн эле күбө болуп калат, алар жөн эле карап турган деп эми эч бир мыйзамда андай жок да. Буну албетте териштириш керек. Бизди көрүп аткандар болсо, прокуратура органдарындагылар көрүп аткан болсо, ушуга мындай чара көрүш керек го. Эми албетте биз тергөөдөн алдын ала бир нерсе айта албайбыз, бирок сиздердин айтымыңыздарга караганда ушундай факт көрүнүп турат. Техника сатабыз да, өзүбүз Кытайдан алып келип. Ушул эле жана мени сабап кеткен балдардын техникасын бирөөлөр сурап чалды да. Анткени мен сатышканга көмөктөшүп коеюн деп жүргөн болчумун да. Анан эле чалып калдым, мен деле ошо как раз Бишкекке жаңы эле кирип келем. Чалды, машинаны алат элек, срочно келе кал деген эле. Срочно эле ошо ГЭС-5 стоянкага бардым, ошол жакта болчу машиначы. Көрсөтөйүн десем, ошо бир сары саната менен бир бала келди. Келип эле кана көрсөтчү деди. Машинанын эшигин ачып, мына ушул машина. Мына баасы $28,000 мына аласыңар го. Бул машина көптөн бери турат деп. Ушинтип айтсам эле кармалдымбы? Сен качып жүрбөдүң беле деп эле өмөтүп баштады. Биз ГЭС-5тен камераларды алдын ала карап чыктык да, барып карасак, ошо булар алдын ала даярдаган экен да. Эки машина уже ошо стоянкага кирип жашынып болуп коюптур. Анан бир машина сары машина келип, биринчи клиент болуп жалгыз токтоп атат. Токтогондо эле артынан экиден жүгүрүп келип атышат дагы. Ошол жактан салып кетип атышат да, 3 машина менен кайра чыгып кетип атышат. Сен жүгүрүп кетти, бул жака жана санатага калдырып коюптур. Крамында айдап кетти. Шкода чыгып атат. Шкода кетти. Ошолордун кимисине унаа алды эле сиз аркылуу же сиз жардам берип? Ислам деген бала. Ислам деген бала. Ошолда жүрдү, ошол жерде? Ошол жерде жүрдү. Мен ага чейин да телефондон түшүндүргөм, мен бул жерде жокмун. Өзүң соодаң бышырып, өзүң сүйлөшүп атасың. Мен болгону бул жерде акчаңды эле алып салып атпайм, болду да. Өзүңөр бири-бириңердин көрүшүп, билишип алдыңар.
Ошону өзүң чечип албайсың элесиң. маселени түшүнүп алсак, сиз өзү Кытайдан автоунааларды, чоң. техникаларды алып келип иштейсиз. Ооба, грузовой техникалар. Грузовой техника. Булар сизге эмне деп кайрылышты эле? Анан булар менен кандай байланыш болуп калган? Башындабы? Башында бул ошо мен Кытайда иштешкен жана эме менен кытайлык кыргыз. Аны менен бул мурда техника алып жүрчү да, өзү элечи. Анан бизде биякта жолдо жумуштар бар да, Кыргызстанга өткөндөн кийин тозуп алып, шопур жалдап Бишкекке чейин алып келгенчи. Ошол алып келген 2 техникасын 2 жолу алып келип берген. Мага чалат шопур таппайт да. Шопур таап алып келип берген. Ошондон тааныш болчумун. Анан кийин жанагынтип самосвал хоо алдырып атат. Алдырганда анан мага айтып атат да, ошо хоонун акчасын алып салып ийчи депчи. Ошо Кытай. Мен ал кечте өзүм деле Кытайда болчумун мен делечи. Мага айтты, мен ушинтип исламга баягы мен таанышыма бир хоо саттым. Ошонун акчасын алып салып ий деди. Анан мен бияктан инилерим бар да, акчасын алып салып ий тиги. Анан инилеримен акчасын алып салып ийген. Болгон кылган жумушум ушул да. Анан эле бул машинасы келди, бат эле келди. Машинасы келди, өзү растаможка кылды. 1 айдай жок болду. Мен бир жолу ошо машина каякта турат деп мага чалганда, баягы таможнянын ичи чоң эмеспи? Ошо кайсы жеринде турат дегенди билбейм, ичинде бир жеринде турат да. Көптөн бери келе элексиң десем, ой, той топур болуп жүрдүм. Байке азыр барып ошону растаможка кылайын деп атам деп эле. Жакшынакай эле сүйлөшчүбүз, мындай эмебиз деле жок болчу. Анан эле 1 ай өткөндөн кийин эле мен тиги кытайлык менен сүйлөштүм. Машинаны сатып туруп акчасын бер деди. Анан тиги Кытайдагы киши да чалып калды. Эмне клиенттериң бар эмеспи? Көргөзүп сатып акчасын берип койчу деген. Ага жакпай калыптыр бул. Жакпай калган окшойт да. Анан ошо менен машина турду. Клиенттер келгенде мага чалганда көргөзүп коюп турчумун. Могул машина депчи. Бизде Кыргызстанда наличка дейт да көп эле. Бияка келген машина, жеңил машина берейин, анан 5000 берейин. Бирөөнүн эмесин эметким келген жок да. Ал машина ошол ислам дедиңизби? Ошонун атына катталып, ошонун аты менен киргенби? Ошонун аты менен келген. Өзү сүйлөшүп, өз соодасын бүтүрүп атпайбы? Анан менин оюмда бул просто көп убакытка созулуп кетти да. Көп убакыт болгон 3 ай, 4 ай. Ал иштете берсе деле болмок. Анан тиги да телефон албай койгонбу же эмне болгон жок. Экөөс сүйлөшүп эле атышкан да. Кадимкидей эле сүйлөшүп эле. Мага чалып албай атат дегенде мен тиги айтчумун, алып койчу телефон. Сен алып эле жакшынакай эле сүйлөшүп, бирок башка бир жаңы техника салып берем деп жүргөн. Ага чейин айтып аткан тиги. Сен Кыргызстанга баргандан кийин жана хоону өзүң оформить этип алчы. Мен акчасын да ишеничтүүрөөк берейин деп аткан. Мен 2 күн болгон келгенмечи. Анан мен бул балага негизи өзүм чалып айтайын деп аткам, тиги хооңду мага оформить этип бер. Тиги акчасын берсин. Сага мен баягы тааныш катары жардам болсун деп айтайын деп. Ошону айткычак деле жанагындай болуп кетти, ызычы болчу. Бул ошо кытайлык ишкер менен ызычы болгон бекен. Эмне үчүн сизди анчалык алып кетип Жок, ошо таң калганым бул жанагы СМБшник деген ошол баягы сабап атканын айтып атканда. Мунун 1 саатта эле азыр акчаны туйт азыр. 1 сааттан кийин акчасын да алабыз сен. Хоосун да алабыз сен. Эчтекесин бербейбиз деп ошентип аткан. Бул ушул ГКМда иштейт деген аты жөнү ким экен? Чын эле иштейби экен? Ушун биле алган жокпуз. Чын же ошентип эле коркутуп эле жүргөнбү алай кишини. Көчөдө мына бияка больницага келип бияктын баарын ызгылдатып, ой бул балаңар деген африс, бул далай кишини алдап жүргөн, андай мындай, мен мунун түбүнө жетем деп үйдөгүлөрдүн баарын урар айтып кетиптир көчөчү. Туугандар менен эшикти турсак, бизге ошо эме кыла баштады да, коркутуп, силер кимсиңер, билгениңерди кылып алгыла. Мен силердин түйүңөргө жетем, ошо Русланды ошо каматып түйүнө жетем депчи. Мен дагы бул боюнча балдарым менен ойлонуп атам, эмне кылышты. Бирок таарынбасын деп койду да. Билгениңерди кылып алгыла деп. Ошентип коркутуп. Ошентип коркутуп. Ошо биздин байкебизге чейин мындай жакалап ийгичеге барып аябай эме болду да. Даже ушу Руслан байкем мамасы да жакаламдай эмне болду деп түртүпчү, мындай жойлоп, эмне кылып аласыңар дегенсип аябай лапылдап.
Биз ойлодук элек да бул иште чогуу жүрсө, бул жакшы келип сүйлөшүп эме кылса эми бул биз деле адамбыз да чогуу бир жакшы эмеге келели дегенбиз. А бирок бул келе электе эле ушинтип бизге наезд кылып ошо коркутупчу. Түйүнө жетейин, тарынбагыла деп. Биз ошон үчүн байкем түшкөндөн баштап 2-3 кишилеп күнү түн кайтарып жатып атабыз да эми. Ушундай лакылдап коркутуп атса биз кандай болот депчи. Түнү дагы келет. Күнү дагы кайтарып, күнү да кайтарып атабыз, алмак-салмак туугандар болупчу. Ошол кармалбай калган да, Ошол кармалбай калган. Көчө ошо сурак берип чыкты, мен таптазамын, билгениңерди кыла ала деп койду да. Мен ал жакта болгом деди, бирок мен как бөлүштүрүп эле жүргөм деп койду да. Болгом деп айтты да өзү. Болгом. Анда мен бөлүштүрүп жүргөм деп койду да. Эми бөлүштүрүп жүргөн анчалык. Бул Бул деген өзү бирөөнүн эркине каршы унага салып кетип, байсы бир жерге алып барып сабагандын өзү кылмыш да, анан ошонун жанында жүргөн адам бөлүштүрүп жүрдүм деген бул кандай эч бир мыйзамга туура келбеген нерсе да ошонун баары. бул жакта баары эле бир тууган экен да. Туугандар экен баары. Шектелип аткандар Баары туугандар экен. Эми билбейм, эми жана өзүнүн басып турганына караганда, сүйлөгөнүнө караганда иштегендей эле көрүнөт. Эми жөнөкөй адам андай жанагынчага чейин балдарды управлять этип барып андай мындай кылбайт эле да. Эми ал учурда иштеп жаткан адамдардын мынчалык башы анда УКМКнын ичинде дагы тазалоо жүрүп, бири мындай атын саткандар болсо чара көрөбүз деген эскертүүлөр берилип атат. Балким бул же мурда кайсы бир убакта иштеп калган болушу мүмкүн, же бир кандайдыр бир жок, же бир башка тармакта болушу мүмкүн. Же өзү дагы айтып аттыбы сизге ошону? Мен айткан жок, мен тиги балдардын оозунан угуп калдым. Балдар, ошо байкебиз ошол жакта иштейт деп аттыбы? Ой, ошол жакта иштейт, бул тигил болсо кесилип барып келген деп жана мени салып атканчы. Андан кийин эле жанагынтип эле жалпы жонунан эле салып жатып калышпады. Башында ошо ойлошкон окшойт, мен кичине салып эсине келтирип акчаны алалы деп анан жанагынчага чейин сабап ишти да, кыскасы аябай элечи. Азыр абалыңыз кандай? Эми абал азыр мен ойлоп аткам, эми монтип догуруп жатканда эле мага деле жаккан жок да, бирөөлөр деле. Азыр могу жерде кабыргаларым дары тарагандан кийин элечи дем ала албай калып атам, мындай кабыргам кысылып калып атат. Туруп басканда уже баш айланып атат. Кабырга 5 сыныптыр. Бияктан 3, биягынан 2. Анан могу төш. Баш болсо мына бул жер жарылган, 4-5 жерден баш жарылат. Ошондон баягы кийимдин баары азыр мондай жанагындай капкатуу болуп турат да, ошо кандын эмесиненчи. Бир эле жолу чапкан жок да. Улам бирөөсү тияктан тиги бутак-сутактарын тазалап көтөрүп келет бирөөсүчү. Анан келип эле тиги чаап жатып калат. Мынтип угрожать эткени көп болду да, угрожать этип тап берип азыр өлтүрүп салам, антип салам, мынтип салам депчи. Билбейм, булар чындыкка эмеге алдырдыбы же кандай болду. Өлтүрөм дегенден да кайра тарткан жокпу? Өлтүрөм деп да айтты сизге. Өлтүрөм эле деп атты. Мен коркконун эле ойлодум да, булар азыр эми тиги байкелери кармалды, булар эми азыр эмне кыларын билбейм. Балким өлтүрүп салабы деп ойлоп аткам, тетти эми токойду көчтү алып баратканданчы. Булар да коркуп атат азыр эми. Мени тынчытса анан баягы кармалбай калабызбы деген ойлор болуп атабы деген ар кандай ойлор келет экен. Тиги мен деле азыр тиякта Кытайдагы кишилер сүйлөшүп атам да. Озонок менен сүйлөшсөм эле алар таң калып атат. Кыргызстанда мындай жок эмес беле, жок бүтпөдү беле депчи. Ушундай болуп сабылып кетти. Мен тиякта да бир 2-3 кишинин жумушун алып барам да. Эмне жок болуп кеттиң дегенин айтып атам. Ушундай болуп жатам десем, таң калат да, алар бери келебиз деп атышкан да. Мындай жок эмес беле, эмне деп ишене албай атат да, биз көрүп атпайбызбы, баары жакшы эле болуп атпайбы. Эми калган каткандары калган окшойт, эми ошолор эметип кетти деп эле айтып атам. Калган каткандары айда чүйдөлөрү калган окшойт эми. Жардам көрсөтүлдү, жаткырылып, азыр дарыларын алып атат. Тийиштүү дарылардын баарын 5 күн жатты, азыр дагы өзүнүн апасы келип дагы дарыларын жазып берди.
Эми ошо 5 күн мурункуга салыштырмалуу азыркы абалы уже мындай более-менее канааттандырарлык болуп калган. Биринчи түшкөндө абалы кандай эле? Биринчи түшкөндө эми баягы түшкөндө орто оор абал деп коебузбу, кандай болуп калат мындай эми относительно удовлетворительный азыр өттүк да ужечи. Орточо оор абал деп койсок болот да эми азыр түшкөндөгү абалычы. Бул окуя боюнча экинчи тараптын пикирин алуу үчүн тергөө абагында отурган 3 шектүүнүн адвокаты Жылдыз Арзыбекова менен байланыштык. Ал иш менен жаңыдан таанышып жатканын айтып, азырынча комментарий бере албай турганын билдирди. Азыр жаңы эле тергөө башталды. Тем более менин катышуум менен эч кандай тергөө иштери жүргүзүлө элек. Мен азыр жаңы эле баягы ишке кириштим. Андан кийин бир жыйынтыкка келебиз. Тем более мен азыр үстүртөн билип алып эле мындай тигиндей деп айткандан алысмын. Анан баягы сиздер журналист болсоңуздар баягы эми бул мындай да тиги балдар да жөн жерден эле бул уруш талашта чыкпаса керек. Анан мисалы үчүн азыр эме кылсаңыздар, мен бир аста дагы өтөт да, мен эми жаңы эле бир көп болсо 2-3 эле күн болду мен билгенден. Мына бүгүн 3-үчү күнбү? Мен второй кече эле жаңы эле мына бүгүн. Анан дагы бир аз убакыт өткөндөн кийин анан мен комментарий бере алам. Мындай экен, тигиндей экен. Азыр мен тергөөнү жаңы эле кирип, мен эч нерсе айта албаймын да. Ал эми ооруканага келип чуу салып, УКМКда иштейм деди деп жаткан жаран менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Эгер ал келип пикирин айтам десе, ага да сөз берүүгө даярбыз. Ошондой эле милициянын версиясын алуу үчүн Бишкектин Сверлов райондук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматына кайрылдык. Бирок алар расмий түрдө кат жиберип, анан маалымат аласыңар деп жооп беришти. Тиешелүү катты жөнөтүп, жообун күтүп жатабыз.